Айтылгандай эле дүйнө азыр өтө тездик менен өзгөрүп, кечээки алган билимиң бүгүн актуалдуулугун жоготууда. Эртең эмгек базарында өз ордуңду табуу үчүн жаңы билим алышың керек. Айтор азыр үзгүлтүксүз окуп үйрөнүү заманы. Андыктан азыр өз алдынча окуп үйрөнүү эң маанилүү жөндөм болуп калды. Бизде мисалы көпчүлүктө түшүнүк бар. Жогорку жайда окугандан кийин эле окуу ошону менен токтобойт дегенчи. Андан кийин жумушта иштейбиз, үйрөнөбүз, бирок активный обучение, активный развитие жок да бизде. Ошол себептен көп өлкөлөрдө, айрыкча мындай Кыргызстан сыяктуу биздикиндей өлкөлөрдө өнүгүү бир аз токтоп калат. Себеби көпчүлүк адам баягы күнүмдүк турмуш менен алек болуп, өзүнүн өнүгүүсүнө же болбосо билимин жогорулатуу боюнча аракеттери азайып калат да. Дүйнө үзгүлтүксүз өзгөрүүдө, ошондуктан өз алдынча окуу жөндөмү бүгүнкү күндүн тренди болуп калды. Өз алдынча окуу бул керектүү билимге окутуучунун жардамысыз ээ болуу. Пандемия жана өз алдынча обучулануу режиминде онлайн билим алууга болгон суроо талап болуп көрбөгөндөй өстү. Россиялык Нетология аттуу онлайн окутуучу платформанын билдиришинче 2020 жылы алардын колдонуучуларынын саны алардын ичинде 45-54 жаштагылардын саны 104%, 35-44 жаштагылардын саны 80%га өскөн. Coursera платформасы социалдык психологиялык курстарга же soft skills'ке болгон суроо талап өскөндүгүн айтат. Coursera'нын колдонуучулары стресске кабылып, андан чыгуу жолдорун издешет. Нетологияда интернет-маркетинг, SMM, реклама, интернет-маркетинг, Instagram баракчасын алып баруу, визуалдуу дизайн, тестирлөө, Excel программаларын үйрөнүүгө болгон суроо талап күч. Бул билимге ээ болгон соң аралыкта иштөө боюнча жумуш бат табылат. Өз алдынча билим алууда эң башкысы билим алуучунун өздүк дисциплинасы, билимди эмнеге алып жаткандыгын түшүнүү. Ошол эле учурда өз алдынча билим алууда бир эле багыттуу эмес, ар кайсы багыттагы билимге ээ болсо болот. Өздүк билим алуудагы кемчилик окутуучу менен жеке байланыштын жана системанын жоктугу, жетишкендиги, жекече мамиле жана жекече уюшкандык. Эң биринчи бул максат. Жана ошол максатты максаттын баалуулугун билүү да. Окуу боюнча же тил үйрөнүү боюнча башка мындай өнүгүү багытында көпчүлүк адам максат коюп туруп, анан ошого жараша даярданбашы мүмкүн да. Ошол себептен баягы мындай мотивация кээде төмөндөйт, же бирөө айтып турбаса кылбай коет. Көп эле мисалы англис тилин эмне үчүн окугуңуз келип атат десе, бардыгы эле айтышат, бул дүйнөлүк тил керек болот. Кокус Америкага барып калсам, без переводчика хочу, мындай көргүм келип атат деген мындай кандай десем, абстрактный мотивациялар бар. Бирок алар мындай өтө кандай десем, мындай төмөн деңгээлдеги мотивация жардам бербейт. Бир багытка өтө чоң кызыгуусу бар болсо, ошол аркылуу үйрөнгөндө абдан чоң мындай бир түрткү да болот. Мисалы, ошол IT тармагын ала турган болсок, коддор көбүнчө ошол англис тилиндеги эле коддор да. Мындай кыскартылган аббревиатура деп коет версияларды. Англис тилде түшүнсө, уже баягы кодду жазганда логикасын да түшүнүп баштайт да. Анан искусство болобу, же башка тармагы болобу, же бизнес болобу, мындай ошол багыт менен биргеликте окуса абдан жакшы натыйжа алат. Себеби бул жакта уже мындай күчтүү мотивация бар да. Ошол мотивацияга кошо эле болуп калат. Экинчи нерсе бул срочность деп коет. Срок болуш керек да. 3 айда же 6 айда бир определенный конкретный деңгээлге чыгышым керек дегенчи. Үчүнчү нерсе бул мындай чөйрө керек. Ошол багытта окуп аткан адамдар менен байланыштырыш керек. Ошондо мындай чөйрө дагы абдан чоң мындай түрткү болот да. Башында албетте эрк керек. Өзүңүздөрдү заставлять этип туруп эле мындай аракет кылып коюшуңуздар керек. Кийин уже көп мындай мотивациянын бир түрлөрү бар. Мисалы, бир аз прогресс болсо, ошолда мотивация болот. Сиз алдыга жылсаңыз, баягы сезим болот, биринчиден жетишкендиктин. Ошол сезим сизге жардам берет да. Көрсө болот турбайбы дегенчи.
Өз алдынча билим алууга азыр мүмкүнчүлүктөр чексиз. Бул интернеттин мүмкүнчүлүктөрү. Анын үстүнө пандемия шартында көптөгөн жаңы ресурстар, технологиялар пайда болуп, Айтор үйдө олтуруп эле каалаган кесипти үйрөнүп алууга мүмкүн болуп калды. Андыктан ал айда олтурган азыркы кыргыз кыз-жигиттер америкалык теңтуштары менен тең тайлашып, алар менен катар үйрөнө алат. Жана азыр андай жаштар көп. Билим алуу ар бир адам үчүн маанилүү. Буга ылайык өлкөдө да билим берүү мекемелери жана программалар арбын. Бирок аталган мекемелер студенттерди талап кылынган билим менен камсыз кыла алабы? Бул башка маселе. Көпчүлүк алган билимине, дипломуна же айлык акысына нааразы деле болбойт. Ошол эле учурда сапаттуу жашоого, профессионалдык өсүүгө, кирешесин көбөйтүүгө умтулган адамдардын категориясы бар. Алар ар дайым билимин жогорулатып, өзүн өстүрүүнүн үстүндө иш алып барышат. Маселен, Актан Рысалиев мектепти бүтөөрү менен программист болуу чечимине келип, өз алдынча изденип баштаган. Вообще, по идее, я планировал поступать за границу, но... Биздин мамлекетте сенин айлык акыңдын деңгээли жана статусуңду көпчүлүк учурда убакыт аныктайт. Убактыңдын канчасын жумушка кетиресиң? Ошол убакыт ичинде кандайдыр бир жыйынтыкка жетишесиңби? Ал эми программалоодо тескерисинче, канча аракет жумшасаң, жыйынтыгы да ошончо болот. Мен башынан эле санарип тешүүгө, дижитал тармагына жакын болчумун. Чындыгында чет өлкөгө окууга тапшырууну пландап жүргөм. Бирок маселе жаралып, пландарым ишке ашпай калды. Ошондуктан 1 жылдай тынууга алдым. Курстарды алып 1 жылдан кийин кайра тапшырып көрөйүн дедим. Курстан Python'ду үйрөндүм. Андан кийин дароо программалоо тилин алмаштырып, JavaScript'ке өттүм. Аны өз алдынча үйрөнүүнү чечтим. Себеби аны окуу үчүн мага курстардын кереги жок экенин, өз аракетим менен деле окуп алсам болоорун түшүндүм. Окуу учурунда карантинге туш келип калды. Февралдан июнга чейин ушул программаларды үйрөндүм. Окуу бүткөн соң тапшырык алып, фрилансер катары иштеп акча табып жатам. И могу брать любые заказы, фрилансить и зарабатывать тем самым. Билим берүү менен өз алдынча окуунун айырмасы эмнеде? Негизи билим берүүдө биринчи орунда сени бир нерсеге үйрөткөн мугалим турат. Ал эми предметти өз алдынча өздөштүрүүдө биринчи орунда окуучу өзү болуп, окуу процессиндеги баардык жоопкерчилик анын мойнунда болот. Каалоо менен мотивация багыт берүүчү фактор катары иш алып барат. Адам үчүн мындай таанып билүү эң натыйжалуу процесс болуп эсептелет. Карина Асанкулова өзүнүн тил үйрөтүү мектебин 19 жашында негиздеген. Учурда дээрлик 8 тилде сүйлөйт. Үйрөнүүнү англис тилинен баштаган. Айтымында талыкпаган эмгек жана өз алдынча окууга болгон эбегейсиз каалоо ушундай ийгиликтерге жетишүүгө жардам берет. Английский язык — это такая уже... Англис тили менин жашоомдун ажырагыс бөлүгү. Отур, эки, бул таптакыр сеники эмес. Тил үйрөнүү колуңдан келбейт. Эч качан үйрөнө албайсың деген сөздөрдү далай уккам. Бул көп убакытка чейин эсимде калды. Ал учурда мен бала элем. Эсимде, ырдаганды аябай жакшы көргөндүктөн жаңы мектепке которулгам. Максатым акценти жок, англис тилинде туура жана кооз ырдаганды үйрөнүү болчу. Курстарга барган эмесмин, аракет кылчумун бирок. Бул мага туура келбейт. Башкача айтканда, мен өз алдынча окуп үйрөнгөндөрдөнмүн. Англис тилин ыр аркылуу үйрөндүм. Менимче өз алдынча окуу үйрөнүү абдан эффективдүү. Бул 3-4 мүнөткө созулган өтө жөнөкөй формат, жөнөкөй текст. Угуу жөндөмдүүлүгүң аркылуу эсиңде жеңил сакталып калат. Англис тилин билүү азыркы учурда адамдарга зарыл. Андыктан мен дагы дал ушундан баштайм. Себеби ийгиликке жетелеген кадамдар ушундай майда детальдардан камтылат. Мисалы, адам англис тилин жакшы билсе, бул жол алда канча ылдамыраак болот. Да, вот которые сами. Өз алдынча окуп үйрөнүү баардык жаш курактагылар үчүн мүмкүн. Айрым учурда юридикалык же экономикалык билим алган адам өмүр бою ошол тармакта иштегиси келбеген учурлар кездешет. Мындай абалда өзүңө жакын чөйрөнү издөөгө мажбур болуп, керек болсо кесипти түп тамырынан бери башка нукка өзгөртүүгө туура келет. Сейчас век онлайна. Азыр онлайн доору. Онлайндан каалаган нерсеңди үйрөнсөң болот. Адамдардын онлайн окуп, курстарын өтүп, мыкты адис болуп чыгып жатканын толгон токой мисалдарын билем. Көптөрү өздөрүн окутат. Алар болгону каалоосуна жараша жаңы кесиптерди өздөштүрүп, учурда чоң ийгиликтерди багындырышууда. Менимче эч нерседен коркпош керек. Эң башкысы каалоо, аракет кылуу жана кызыгуу. Учурда интернетте маалымат көп. Ал жакта көптөгөн пайдалуу маалыматтарды алып, жаңы нерселерге окуп үйрөнүүгө болот. Информацию, обучиться чему-то новому. Оно все в свободном доступе.